шайлоо менен бирге референдум өтөт. Референдумда сиздер кайсыл башкаруу системасын тандап алуу жөнүндө чечим кабыл аласыздар, парламенттикпи же президенттикпи деген. Ошого жараша баш мыйзамды кабыл алабыз. Мен ишенип турам, эл журт президенттик башкаруу системасын тандап аласыздар деп. Анткени мына партиялык башкаруу системасын көрдүңүздөр. 12-13 жылдан бери партиялык башкаруу системасы деп бул мамлекетти сазга алып келип сайды. Акыркы шайлоону өзүңүздөр билесиздер, аны айтып кереги жок ал окуяларды. Ошондуктан мындан ары бир партиянын же бир 5-6 топтун же болбосо бир жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн иштей турган башкаруу система болбош керек. Мындан ары мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзам болуш керек, башкаруу системасы болуш керек. Мына ушундай системаны орноштурганыбызда гана биз алдыга жылабыз. Анткени жоопкерчиликти алган бүгүн эч ким жок. 3 баштуу бийлик эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Кандай гана маселе болбосун, ушул бир киши мойнуна алыш керек да, ошол киши аягына чейин жооп бериш керек. Мына ушундай системаны түзөбүз деп турабыз. Мен ойлойм, сиздер активдүү катышып бересиздер. Ар бир жаран, кыргыздын жараны кайдыгер карабаш керек. Анткени бул референдум бир эле кишинин же мамлекеттин тагдыры эмес, ошонун мамлекетте жашаган жалпы элдин тагдырын чечүүчү референдум. Биз бул маселени эмне үчүн койгонубузду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир канча топ кыйкырып чыккан, мынакей ушундай туура эмес конституция түзүлүп атат, парламенттик башкаруу уланыш керек дегенден кийин биз көпчүлүктүн оюн билели деп туруп референдумга койдук.